Баарыңарга салам. Биз дээрлик ар бир чыгарылышыбызда кадрлар баарын чечет деп айтып келебиз. Ал эми бул окуя ошону таңазалап турат. 26 майда биринчи адамдардан турган делегация Бишкектеги машина куруу заводунда болушкан. Bu sırtıyla kalkanda içinin var mında kalkamanlar kadar hiç bir sanat yok. Hiç de yok. Buna kolları var. Anam ушундайдан bunun артында да бир цех бар, биягында да бир эки цех бар. Экскурсияны премьер-министр Акылбек Жапаров алып барууда. Ал тургай заводдун абалын Украинанын Бахмут шаарына салыштырууда. Азыр мына напротив кирип көрсөтөбүз. Бахмутты жогору талкалап атабыз. Бул сүрөттө кыйраган заводдун фонунда президенттин таң калган жүзү абдан ачык көрүнүп турат. Бирок 2 жыл артка кайтып көрөлүчү. 2021 жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду журналисттерге бул заводду көрсөткөн. Бул жер Бишкектеги машина куруу заводунун цехтеринин бири. Анын курулганына быйыл 80 жыл толду. Бир кездерде тагыраагы 70-80 жылдары мында өндүрүш жогорку чекке жетип, миңдеген жумушчулар иштеп, ар кандай чыгарылган продукция бүткүл союздук республикаларга жөнөтүлүп келген болсо, заводдун учурдагы абалы дал ушундай. Ал тургай мамлекеттин алдында 200 миллион сом карызы бар. Заводду менчиктештирүүгө даярдашкан. Азыркы бийликтин 2 жыл башкаруу учурунда эмне өзгөрдү? Завод металлолом сактоочу жай болбой калды. Металл кайдадыр бири жоголуп кетти. Акылбек Жапаров айткандай, сырты эле калды. Bu sırtıyla kalkanda Жөн гана биринчи деген адамдарга эскертип койгум келди. Өткөн жылы биз жетекчинин кызмат ордуна кимди дайындап жатканыңарды көргөзгөнбүз. Мукашев Азамат Садыр Жапаров бийликке келеринин алдында соттолгон. Мукашев Азамат Бакытович соттордун чечими менен ал шарттуу түрдө 6 жылга кесилген. Бул адам сырттан келген чоочун эмес. Ал Жапаровдун конституциясын колдогон шайлоо фондун каржылаган адам. 2020 жылдын 28 декабрында президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ишенимдүү адамдарынын тизмесинде Азамат Мукашев да кирген. Мукашев Азамат Бакытович референдум учурунда Садыр Жапаров сунуштаган конституцияны колдоо группасынын фондуна 100 000 сом которгон. Анда эмесе президентте угуп коелу. Бизде Кыргызстанда эле талкалаганда муну Казакстан менен Өзбекстан соттоп калган. Апрель айында Азамат Мукашевти алып салышкан. Анын башкаруу мезгилинде заводдун каржылык отчетторунан биз эч кандай жылыш көргөн жокпуз. Мындан тышкары завод 2022 жылдын аягында 82 миллион сомго дотация алган. Андан сырткары Акылбек Жапаров айткандай заводдон сырты гана калды. Ошентип кандай кадрларды дайындап жүргөнүңүздөр жөнүндө тыянак чыгарыңыздар. Ишеничтүүлөрдү же чыныгы менеджерлерди дайындап жатасыздарбы? Сиздер менен Болот Тимиров болду. Биздин каналдарга жазылып, бизди Patreon'дан колдоп туруңуздар.